Саламатсыздарбы? Бул сабак дагы бир онлайн доска айдыруу жөнүндө. Айдыруу онлайн доскасына катталуу, иштөө жана колдонуучуларды каттоону көрсөтөбүз. Браузерди ачкандан кийин издөөчү жолчого айдыруу деп жазабыз. Жана бул жердеги эң өйдөдөгү айдыруу онлайн доска дегенди тандайбыз. Доска менен иштөө үчүн алгач катталуу керек. Катталуу жолу эң жөнөкөй. Бул жерден Google аркылуу, Facebook аркылуу катталсаңыз болот. Эгерде өзүңүз аккаунт жазып катталам десеңиз, бул жерден sign up дегенди тандайсыз. Username сиздин атыңыз. Бул жерге кандай ат жазган болсоңуз, сиздин аты ушул ат менен кетет. Email адрес өзүңүздүн поштаңыз жана ошондой эле төмөн жака паспорт деген жерге пароль ойлоп жазасыз. Андан кийин create account. Биз аккаунт түзүп алдык. Айдыруу доскасына катталгандан кийин бул досканы акысыз 5 жолу доска түзүүгө болот. Сиздин түзгөн тапшырмаларыңыз төмөн жакта ирети менен катар тизилет. Доска түзүү үчүн бул жерден create new board тандайбыз. Бул досканын фонун өзгөртсөк болот. Эң жакшысы математикалык символдорду жазуу оңой. Ал эми акылуу контентинде сүрөт, документ кошсо болот. Акысыз контентинде ал мүмкүнчүлүктөр каралган эмес. Доскага катталдык. Эми доска менен иштөөнү баштайбыз. Доска менен иштегенде бул карандар. Төмөн жактан ушул ручканын түсүн тандап алсак болот. Толщинасын тандап алсак болот. Жана ошондой эле ручка менен мыштын сол жагын басуу аркылуу жазуу жазсак болот. Ал эми бул ошол заливка. Биз кандай заливка тандасак, ошондой заливка түзүп берет. Бул ручка, экинчиси бул сызыктар сызсак болот. Үчүнчүсү биз квадрат сызабыз. Квадрат түсүн өзгөртөбүз, толщинасын өзгөртөбүз бул жерден. Квадрат. Айлана сызып алганга мүмкүнчүлүк бар. Ошондой эле бул жерден текст жазсак болот. Андан кийин бул тексттерди жылдырсак болот. Кийинкиси бул өчүргүч. Бир эле шилтөө менен өчөт. Бул ушул досканы жалпы жылдырат. Ал эми бул курсор ар бир объектти өз-өзүнчө жылдырат. Бул жерде математикалык формулалар бар. Алгандан кийин бул жерде формула койгондон кийин бул жерден амалдардын ирети менен тандап кетсек болот. Барабардыктар, тиешелүү сандар, стрелкалар. Мисалы үчүн бул жерден бөлчөк жазсак болот. Мүмкүнчүлүк өтө чоң. Какша, сумма, функция жана башка. Эми ушул доска менен башка бирөө менен ушул досканы кантип бөлүшөбүз? Мисалы үчүн бул жерде кундуз, автор деп турат. Эми бул досканын бул жерде ссылкасы аркылуу бөлүшсөк да болот, бул жерде ссылкасы аркылуу дагы бөлүшсөк болот. Биз азыр шилтемеси менен бөлүшөбүз жана дагы бир колдонуучуну кошуп көрөбүз. Мисалы мен WhatsApp'тан эле бөлүштүм.
эми ошол биздин WhatsApp'тан жөнөтүлгөн аркылуу дагы бир колдонуучу кошулуш керек. Ал кошулуш үчүн ссылка аркылуу өтөт. Ссылка аркылуу өткөндө дароо эле ал жерден аты чыгат. Мисалы үчүн бул ошол ссылка аркылуу кошулган. Мисалы бул жерден адеми колдонуучу дагы биз бул сайтка каттагандай эле катталат. Бул жерден азыр адеми биз аткаргандай ишти аткара алат. Мисалы үчүн кимдин жазганын көрсөтүп турат. Ал эми бул жерден биз автор сыяктуу өзгөртө алат, көрө алат, жөн эле ошол колдонуучулардын ролун өзгөртүп койгонго мүмкүнчүлүк бар. Адеми тандады, ручка бул жерде жазып атат. Мынакей адеминин жазып атканы. Сызык көрүнүп турат, адеми деп. Ал эми биз бул жактан биз жазган болсок, биздин жазуубуз адемиге көрүнөт. Ошондой эле бул досканын артыкчылыгы, мисалы үчүн керектүү, маанилүү маалыматтар болсо, башка түскө салып койсоңуз да болот. Мисалы үчүн сары түстө аныктамалар, ал эми кызыл түстө мисалы үчүн бул жерде кызыл түс берели, тапшырмалар, андан кийин ак эле түстө балдардын жазган тапшырмалары, иштери деп койсок болот. Мисалы үчүн бул жерде адеми окуучу өзүнүн ишин ушул ак баракка жазат. Адеми ручкасын алып, ушул ак баракка жазып атат. Бул адеминин иши. Ошондой эле ар бир объектти жылдыратабыз. Объектти тандап, мыштын оң жагын басып, бул жерден өчүрсөк болот, же болбосо бул жерден ушул доскага прикрепить этип койсок болот. Ушинтип белгилеп койгондо, мисалы үчүн бул объектти жылдыра алабыз. Каалаган жака. Ал эми бул объектти биз прикрепить этип койгонбуз, эч кандай өзгөртүүгө мүмкүндүк жок. Адеминин жазгандары көрүнүп турат. Адеми сары ручка жана ак фон тандап алган, заливка тандап алган. Ал эми бул доска биз артка кайтуу менен бул досканы жаап койсок болот. Ошондой эле досканын дагы бир жакшы жери, бул жерде чат бар. Чатка ошол катышуучулар SMS аркылуу жазышса дагы болот. Мынакей катышуучулар бири-бири менен ушул чат аркылуу дагы баарлашса болот. Бул жерден ушул канча катышуучу болсо ошолордун аты чыгат. Дагы бир айта кетүүчү жер, бул жерде ошол доскага ат коюп койсок дагы болот. Тематика деп атап койдум. Эми биз жөнөткөн ссылка аркылуу кантип катталат жана кантип иштейт, ошону көрсөтүп берели.
Бизге WhatsApp тиркемеси аркылуу айдыруунун ссылкасы келген. Биз ошол ссылка аркылуу катталабыз жана ошол доскага кантип кошулабыз. Ссылканы басканда эле биз жаңы бетке өтөбүз. Жана бул жерден биз катталышыбыз керек. Ал үчүн биз бул жердеги sign up дегенди тандайбыз. Жана бул жерге атыбызды жазабыз. Жана электрондук адресибизди жазабыз. Пароль жазабыз. И create account. Биз ушинтип аккаунт түздүк. Эми дароо эле биз ссылка аркылуу киргенибизде ошол доскага дароо эле түз кирип барабыз. Бир жолу аккаунт түзүп алсаңыз, андан кийин ошол доскалар менен иштегенге мүмкүнчүлүк берилет. Мына биздин доска. Биз бул жерден инструменттер менен иштесек болот. Компьютердеги сыяктуу эле бул жактан бөлүшсөк болот. Жана чат менен иштесек болот. Бул жактан чалуу аткарсак да болот. Ошондой эле бул жерде кишинин сөйлөкөтүн басып, башка бирөөлөрдүн доскасы менен иштесек дагы болот. Ошондой эле бул настройкасын басып, досканын фонун өзгөртүп алсак дагы болот. Чакмак жолду тандадык. Биздин доскабыз ачылды. Азыр Кундуз жазып атат. Эми биз жазсак мына жерде болот. Бул ручка, бул жерден ручканын түсү, бул жерден заливка тандап алсак болот. Каалаган түстө мындай жазсак ушул заливка менен жазылат. Бул жерден тик бурчтук жана тегерек жагына салабыз, калганына мүмкүнчүлүк жок. Бул жерден текст жаза алабыз. Андан кийин бул жерде математикалык формулалар менен иштей алабыз. Жанакындай эле компьютерде көрсөтүлгөн функциялардын баардыгы бул жерде дагы иштейт. Бул жерден